Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум кыргыз элим. Азыркы убакта ушул Баткен обласу менен Согуде обласынын губернаторлору жоголуп, чатак болгон жерге барып сүйлөшүүлөр болуп жатат дейт. Бул чатак боюнча эки ой бар. Биринчиси бул провокация. Орусия, кайра эле Орусия чыгарган провокация болушу мүмкүн. Экинчиси болсо бул жакын арада эсиңерде болсо Кыргызстандын ГКНБсы 17 килограмм героин Тажикстандан алып келаткан героинди биздин ГКНБ кармаган. Бул миллион деген акча бир туугандар. Силер билгендей, Тажикстанда наркобизнести курировать эткен бул ошол эле Эмомали Рахмондун үй бүлөсү. В частности, ошонун күйөө баласы Афганистандын талибаны менен эмес, булар Афганистанда жашаган тажиктер героинди чыгарат. Бүгүнкү күнү кээ бир СМИлерде окусаң, талибанды күнөөлөп жазып атат, талибанский наркотики деп. Өзү бул ошол Афганистандын чегарасында жакын жерде жайгашкан тажиктердин героиновый плантациясынан келген героинди бүгүнкү күнү биз аркылуу Орусияга экспортко чыгарышат буларчы. Бүгүнкү күнү ошол каналын жаап койсо, жаап койгону бер жакта калсын, 17 килограмм героинди кармап атат. Бул миллион деген акча убыток болуп атат да. Ошол Эмомали Рахмондун үй бүлөсү. Ошого чыдабай, балким ошол күйөө баласынын приказы мененби, баласынын приказы мененби ошол жерде чыккан чатак деп ойлоп атам да. Ошондой эле орустардын провокациясы болушу мүмкүн. Ар бир ушул Орто Азиядагы мамлекеттердин ГКНБ, КНБ, КГБ болобу иштеринде Орусиянын агенттери бар. Булардын иштери Орусиянын кандайдыр бир приказы менен ушундай напряженный ситуацияларды чыгаруу, орнотуу. Эмне үчүн кылышы мүмкүн? Бул биринчиден бүгүнкү күнү Украинада болгон Орусиянын утулушу же отступлениясын ошодон көңүлдү буруп, биздин көңүлдү башка жака буруш үчүн бир туугандар. Ошондой эле мурда күнү эле армяндар менен Азербайжанды бири-бири менен ошол орустар уруштуруп койгон. Ошондой эки ой бар да бир туугандар бул жакта. Аллахым өзү тынчтык берсин. Азыр бизге эч кандай согуш кереги жок. Орто Азияда бизге тынчтык керек. Эртерээк бул границаларды чечип, жакшы мамилеге өтүш керекпиз бир туугандар. Кошуна менен жакшы мамиледе болгон жакшы. Ушул Эмомали Рахмондун үй бүлөсүнүн ордуна адекватный кишилер келип, кошуналык мамиленин баасын билген жакшы президент келсе, Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы болот эле да. Мынакей өзүңөр билесиңер, ушул Ислам Каримов менен абдан оор мамиледе болчук. Биз гана эмес, бүт бардыгы Өзбекстан менен абдан оор мамиледе болчу. Бир адам келип, Шавкат Мирзиёев, бир адам келип, кандай өзгөртүп койду. Орто Азиядагы атмосферанын баардыгын өзгөртүп койду бир адам келип, бир туугандар. Ошондой болуп кетиши мүмкүн. Ошондой болсо абдан жакшы болот эле. Орто Азияга бизге тынчтык керек бир туугандар. Бүгүнкү күнү бизге тынчтык керек да. Тынчтык жолу менен чечилсе, бул жак абдан жакшы болот бир туугандар.